Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда бүгүн Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал боюнча маалымат берүү үчүн Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсүнбаев Нурболот Төлешович маалымат берет. Нурболот Төлешович, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, республикабыз боюнча 19 апрелге эпидемиялык абал тууралуу айта кетсек, дагы эле курч боюнча туруп атат. Жалпы бир сутканын ичинде 3 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Жалпы саны 133 коронавирус жугузуп алган бейтаптарыбыз ооруканадан чыгып үйүнө кетишти. Ошол эле учурда 20 жылдын 19 апрелине карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 48 учуру катталды. Ош областында 7, Жалал Абад областында 9, Бишкек шаарында 9, Ош шаарында 9, Нарын областында 11, Чүй областында 2 жана Баткен областында 1 бейтап катталды. Ошентип Кыргызстанда тастыкталган COVID инфекциясынын жалпы саны 554 учурга жетти. Анын ичинде Жалал Абад областы жалпысынан 102, Ош областында 147, Ош шаарында 83, Чүй областында 30, Бишкек шаарында 111, Баткен областында 6, Нарын областында 67 учурга барды, Ысык Көл областында 8 учуру катталды. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медицина мекемелеринде кызматкерлер бар, алардын саны 18 түздү. Булардын ичинен Бишкек шаарында 4, Ош областында 2, Ош шаарында 3, Жалал Абад областында 4, Баткен областында 1, Нарын областында 4. Жалпысынан республика боюнча ушу COVID-19 диагнозу медицина уюмдарынын арасында иштеп аткан кызматкердин арасында 134 учурга жетти. Жалпы катталган учурлардын ичинен 301 аял киши болуп атат, 253 эркек. Жаш курагы боюнча 15 жашка чейинки балдардын саны 56-га жетти. Анын ичинде 1 жашка чейинки балдар 3 боюнча туруп атат. 16 жаштан 19 жашка чейинкиси 15. Айтылып келгенде эле жалпы жанакындай алып келгенде ошол 35 жаштан 55 жашка, 55тен 55 жаштан өйдөгүсү көп нерсе түзүп атат. 210, анан 134 жалпы саны 554. Ошентип бүгүнкү күнү биздин стационарларда жаткан оорулардын саны 416 болуп атат. Оор акыбалда 16сы, реанимацияга которулгандары 9, орто оордукта жана канааттандырарлык деп 400 оорулубуз туруп атат. Айтылгандай 133 чыгарылды. Өлүп калгандары 5 болуп туруп атат. Бүгүнкү күндө жанакындай байланышта болуп, контактта болгондордун саны 7877-ге жетти. Анын ичинен жакынкы байланышта тургандар биринчи категориясы 1769, экинчи категорияда турган 6108 адамдар биздин медициналык көзөмөлдө болуп, текшерүүгө алынып турган кези. Обсервация 1000ден ашык адамдарыбызды кармап, ошол жерден текшерүүгө алып, медициналык көзөмөлдө туруп аткан убактысы. Официально. Сиз айттыңыз, ошол бүгүнкү жаңы илдетти жуктуруп алгандар да катталдыпчы. Ошол жаңы катталгандар кайсыл жерден өзүнө жуктурушкан? Бул жерде көбүнчөсү ошол контакт болуп атат. Жанакындай жакынкы контакт болгондордун ичинен ушул медицина кызматкерлери дагы жанакындай жалпы байланышта болуп аткандардын арасынан ушу катталып атат. Анткени ушу вирус аябай мындай жуга турган потенциалы бийиктиги ушул тастыктап туруп атат. Сиз айттыңыз, 18 дарыгер ошо илдетин жуктуруп алды деп. Бул 18 дарыгердин ичинен баягы дарыгери канча, жана мындай санитар же да башка кызматтагылар канча? Ал жерде бул 18-дин ичинен деген ушул дарыгерлердин саны деген ошо 7 болуп атат. Калгандары ошо жанакындай
медайымдар жана биздин кичи медицина кызматкерлерибиз. Чоң рахмат. Ушул өткөндө дагы бир маалымат болду эле, ушул саламаттык сактоо министрлигинин оперативдик штабынын ичинен баягы кызматкер жуктуруп алган депчи. Ошол кызматкердин дарылануусу кандай өтүүдө азыр? Бүгүнкү күндө ал акыбалы жакшы. Дарылоо курсун өтүп атат. Буюрса аман эсен айыгып сакайып кайра иш ордуна келет деп биз ишенебиз.